Жипара Исабаева. Жыландын сүйүүсү. Мистикалык фантастикалык роман. Жан кыздын жан аракетке түшүп, ой аркылуу өзүн байланышка чакыра баштаганын билди. Билди да эсине таш менен урганды, аш менен урган Айкөл, Баатыр эл жөнүндөгү жомоктору түштү. Доушун тыңшап, мемиреген жыландын таштай муздак, жалпак маңдайынан сылап отуруп, өзү дагы жомоктогу периштеге окшошуп, лира кылындай дир-дир эткен назик үнү бирде бийиктеп, бирде пастап, кудум каректерине ааламдын өзүн бүтүн бойдон катып алган сыяктуу тунжурап отуруп жомок айтчу. Ан сайын кызмончок жыланды адамдарга жакындатып, чырмалыштырып салчу. Бу жолу да кыздын «Эсиңе кел, жан, эркиңе бек бол, таарыныч менен ачууну, кекти өзүңө шерик кылба» дегенин туюп, бу жолу да жок дей албай макул болуп, денеси улам жумшарып, анткени менен аялдан көзүн оңой менен тартып ала албай чайпала түшүп, бир убакта башын күч менен ары булкуп алды да, заматта жер менен жер боло жапырылып, көздөн кайын болуп жетип кетти. Ошондон кийин да аял жылан жактан көз албай, көпкө чейин теңселип катып турду. Бектемир да эмне болуп жатканына түшүнбөй, көргөн көзүнө бир ишенип, ишенбей, эс мас болуп тура берип, качан гана апасы ордунан кулап калганда акылын жыйды. Көздөрү жумулуп, жерде сулап жаткан энесин көрүп, уландын эси чыгып кетти. «Апа! Апа! Апа!» деп энесинин башын көтөрө коюп, ийининен кармап жулкулдатты. Аялдын мойну башы ан сайын шалактап, көзү чала ачылып, күрөө тамыры алсыз былкылдап жатып калды. Оюна алдан эле келе калган баланын бир убакта «Апа! Апа!» деген ый аралаш бакырык үнү айлана тегеректи титиретип, Атургай алып тоолордун өзүн дагы бир солк эттирип алгансыды да, көп өтпөй эле бала апасын колуна таптак көтөрүп, боз топуракты болкулдата кечип, көл талаа болгон көз жашы жаагы ылдый куюлуп, ыйлап кетип баратты. Жанарак оолу апалап бакырганда эле эсине келген аял ан сайын өзүн сулук таштап, айылга киргичекти жансыз немедей колу буту шалактап барып, далайдан соң гана акырын кыңкыстаган болду. «Апаке! Апа дейм! Апаке! Апаке! Апа дейм!» Бектемир апасын колунан түшүрбөгөн боюнча жерге сыңар тизелей отурду. «Апа! Апа!» Аял көздөрүн алсыз ачып, эриндерин акырын кыбыратты. «Аждар! Аждар!» Бектемир апасын көтөрүп кирип келгенде үйдөгүлөр үрпөңдөп тура калышты. «Ок Кудай!» деп ийген Абылай окуп жаткан намазын таштай коюп, далбактап шашып калды. Кенже карындашы бакырып ыйлап, үйдүн ичи үч көтөрүлүп, ызы чуу түшүп кетти. Апасын төрдө салынган көлдөлөнгө узатасынан жаткырып коюп, «Суу алып кегилечи, суу алып кегиле!» деди Бектемир. «Эмне болуп кетти кокуй, эми эле суу чыкпадың беле?» деген Абылай аялын башынан сүйөй, жүрөгүнүн кагышын тыңшап, тамырын кармады да, «Ыйлабагыла!» деди балдарына. Ошондон кийин гана аял көзүн ачып, а бирок далайга чейин үн сөзү жок шыпты тиктеп жатты да, бир окумда «Жылан, жылан!» деди, эриндерин араң кыбыратып. Кызмончок. Үйдөгүлөр үн сөзсүз тунжурашып, анын эмне жөнүндө айтып жатканына түшүнүп да, түшүнбөй да Бектемирди карашты. Башын бийик жаздатып, ого бетер экилене түшкөн аял кайра-кайра эсин жогото калып, кыйналып, кысталып жатып, эмелеки болгон окуяны ан сайын апыртып, далайга чейин айтып түгөт албай жатты. «Эшикке чыксам эле ак туяк келип калыптыр. Бектемир жок. Баламдын соо эмес экенин жүрөгүм сезип, уулумдан санаам тынчыбай жолуну турлай чуркадым. Кош терекке аз калганымда анан баламды көрдүм. Ким бирөөнү күтүп тургансыйт». Өнү кыргылданып, көзүнө жаш тегеренип, ээги эмшеңдеп кетти. «Билгем, билгем. Аждардын акыры оңдурбасын. А дегенде уулум мени да тааныбай, көздөрү кутурган эмедей ойноктоп,
мага сес берип, көрсө баламдын башын айлантып арбап жаткан экен бетпак. Мен баламды колдон алып үйгө ээрчитип баса береримде Кудай бетин көрбөсүн. Аппак болгон ажыдаар кыз так жолума тикесинен тура калды. Анан эле экөөбүз бой тирешип, тиктешип калдык. Ал баламды ары тартат, мен бери тартам. Бектемир болсо улам бирибизди карап, кимибизге оорун өзү да билбей эси угуп турду. Ажыдаар менен көпкө арбаштым. Акыры Кудайдын мага пейили ак. Көзү түз экен, ажыдаар актыгыма туруштук кыла албай, бир убакта жалп этип жерге кулап түштү, айланайындар. Андан кийин эмне болгонумду өзүм да билбейм. Эсиме келсем, үйдө жатыпмын. Чыны менен эле жыландан коркуп, өзү да аны кызмончок деп ишенип, элди да ошого нандыргысы келип, канча күндөн бери төшөктө жөөлүп жаткан Абылайдын аялынын бир эсе акыбалын билмекке, бир эсе укмуштуу окуяны өз оозунан укмакка келген элдин аягы үзүлбөй, ошо сайын Асылбектики тарапты шүңшүйө тиктешип, көөң шыбың болуп кетип жатышты. Бектемирдин жер тиктеп акта, көк да дебей тунжурашы кырдаалды ого бетер кыйындатты. Энесинин тигинтип төшөктө жатып калганына бир жагынан өзүн күнөөлүү сезип, бир жагынан ажыдаар кыз экөө жөнүндөгү түтүнмө түтүн кыдырып, ар кимдин оозунан түшпөй, кулагынан кетпей калган ар кандай ушак кепке жапырылып сына түшсө, бир жагынан бул үйдө, бул айылда өз өмүрүндө болуп кеткен бул табышмактуу окуянын чын төгүнүн айырып биле албай туңгуюкка кептелип, тумандын ичинде калды. Канча рет Асылбектикине кирип барып, алардан чындыкты уккусу келди. Кызмончокко жолугуп, акыры ажыдаар экени анык болсо, өзүнүн оозунан угуп көрсөм деди. Канча рет жүрөгү болкулдай ордунан ыргып туруп, а бирок атасынын кечээки «Акылыңды токтот, акмак, апаң аяксын, оодуунун аягы басылсын. Асылбек менен андан кийин өзүм сүйлөшөм. Ага чейин алиги кыз деп да, ажыдаар деп да айтаарын билбей буйдала түшүп, алиги менен жолугам деп ойлобо» дегени этек жеңинен тартып токтотуп коюп жатты. Асылбектин ажыдаар кызы айлуу түндө Бектемирди аттан жыгып, аңызда арбап жаткан жеринен бечара сайра таап барыптыр. Ажыдаар менен арбашып, акыры жеңип, а бирок тилден калыптыр деген кеп ошонун эле эртеси коңшулаш айылдарга да жетип, элдин жүрөгүнүн үшүн алып, желип жортуп, жер менен тарап, андан да арылап кетип жатты. Акмактар деп күрөө тамырлары көп, ачуудан каны башына тээп, жаак эттери түйүлүп, өңү кумсарган Асылбекти аялы кармап, «Койчу Аске, ошол жинди катынга тең элесиңби? Айта берсин. Акыры ак ийилет, бирок сынбайт. Ага жаныңды кейитпечи, байым» деп буту колуна илешип, короодон чыгарбай жатты. «Өзүбүздө да бар белем атасы» деди бир убакта сырга жымжырттыкты бузуп. «Те баштатан эле жылан жөнүндө жашырбай, элге ачык айтып билгизе жүрсөк болмок экен». Сыргага жооп болгон жок. Асылбек бир жерде үңкүйүп, кызмончокта ата-энесин аяп, көздөрүн алаңдата аларды алмак-салмак карап, бардыгына жалгыз өзүн айыптап, а бирок батынып үн ката албай ичтен сызып отурду. Сырга өзү менен өзү сүйлөшүп жаткандай, а бирок баары мынтип татаалдашып, ырбап кетет деп ойлогон жокпуз да. Анын үстүнө элдин көзүнөн, сөзүнөн коркуп жүрүп деп кооранып, эмнегедир баягы түн ичинде келген карачаар жылан элестеп, Абылайдын аялын аяп та кетти. «Ушуну менен эле тынчып калгай эле» деди күбүрөнүп. «Айбан акыры айбандыгын кылат тура». Муну жан да укту. Атургай айыл арасындагы ар бир кеп сөзгө кайдыгер калбай тыңшап жүрдү. Жазатайып, бул дүрбөлөң Асылбектикине коркунуч алып келсе, аларды кандай кылып куткарып калууну да ойлоп койгон. Кызмончокко жандын шыбырты угулуп кетти. А бирок тура калып издөөгө атасынан жазганды.
Жан баягы оюктан башын чыгарып, үйдөгүлөрдү аяй карап турган жылан сыртка угузбай, ичинен узакка олутунуп алды. Жыландын көкүрөгүнөн акыл сезиминен үзүлүп чыккан ушул үшкүрүк анын тээ койругунун кылда учуна чейин чуркап барып, кайра кекиртегине чейин чуркап келип, абага тарап кеткен окшоду. Бул убакта Асылбек да жан жөнүндө ойлонуп отурган. Анын тээ чепеңдеген чыпалактай кезинен буларга ынак өскөнүн, а бирок ошончо жыл арасында адамга бир да жолу кара санап, кыянаттык кылбаганын, тескерисинче кол баладай жагымдуу, анан калса жакшы сөз укса ойдолоктоп, эркелеп калганын эстеди. Калп эле кээде ачууланымыш болуп койгону болбосо, кантип анан ага кара санайт? Кантип ага анан колу барып душмандык кылат? Жылан үчүн канчалык элден чыгып, кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болуп жатса да, баарына кайыл болуп жүргөнүнүн бир себеби ушул. Сайрага деле оңой менен кол салбайт эле. Өзүнөн бир бале кеткен го. Капырдын тили жаман эле. Кыз-мончок тууралуу бирдеме дегендир да. Болбосо жан анча-мынчага кебелмек эмес, деди оюнда. А бирок жандын кыз-мончокту сүйүп калганын ата билбейт. Аны айтууга сырганын тити да абайт. Кыз-мончок, деди. Бир убакта Асылбек кызына суроолуу тигилип. Бизге караганда анын дилин билесиң. Теги анын бизден каалаган эмне? Эне бала саамга мелтиреп, үн сөзсүз тиктеше калышты. Эне кызына акырын баш чайкады. Анысы айтпа деген эле. Кыз-мончок ошондо гана обдула түшкөн оюнан кайтып, жалтактап жер тиктеди. Асылбек алдан эни туйгандай аялы менен кызын алмак-салмак карап жооп күттү. Ушул оор кырдаалдан алар качан, кантип кутулат эле? Ким билет? Аңгыча жыландын башы оюктан узарып чыгып, денеси жымылжып, үйдүн ичине кирди да, кудум чөгүлөгөн адамча Асылбектин аяк алдына келип, бүгүлүп жатып калды. Анын бул жоругунда кечирим сурагандык, андан да башка бир купуя сыр жатканын туйган Асылбек эми да үй бүлөсүнө суроолуу карады. Сырга коркуп, көчүү жерге тийип-тийбей тура калчудай комдоно калды да, атасы, деп жагалданып ийди. Атакеси, ачууңду басып, укчатасы. Айбандык эле болбосо, муну деле Кудай жараткан эмеспи? Анын үстүнө качандан бери өз баладай болуп көнүшүп да калдык. Сайраны болсо, андан аркысын айта албай, аял сөзгө какап калды. Үйдүн ичин дүлөй тынчтык уялап, жымылдаган жымжырттык абалды ого бетер оордотуп жиберди. Анан, деген Асылбек сырганы ыкыстата карады. Ошондо гана жылан жерден акырын баш көтөрүп, Асылбектин көздөрүнө муңайым тигилди. Анын көздөрүнөн жакшы эле бир нерсени билгиси келип, аңтара караганы менен Асылбек эч нерсе түшүнгөн жок. Кыз-мончок, деди. Анан кызын жардамга чакырып, атасынын жанына акырын жылып келген кыз тилмештик кылып жандын көзүндөгү жазууларды окуду. Мени кечириңиз, ата. Мен силерге сөз тийгизип капа кылайын деген эмесмин. Бирок алиги аялдын кыз-мончок тууралуу ачуу сөздөрү жаныма батып кетти. Ушуну уккандан кийин гана эзели жыланды кармап көрбөгөн Асылбек ичи ысып кеткендей жандын башына алаканын тийгизип, жону ылдый сылаган болду. Ошондо анын кыраакы, курч карактеринен 2 мончок жаш тыпылдап кулап кетти. Жандын көздөрү да жандана түшүп, акырын жылып келип, Асылбектин тизесине башын чөлөй эркеледи. Күн уясына батып бараткан. Бул убакта Асылбек же сырга, кесүүдөн келчү малды отурлап, айылдын башына чыкмак. Канча күндөн бери бирок мал тосулбай, уйлары мөөрөп, койлору маарап, кароосуз калгандай чачылып калды. Эшикти сагалап өзү келген малды гана тосуп алганы болбосо, бул короодон эч ким сыртка чыга элек. Ансыз да сиркеси суу көтөрбөй турганда бет тишкен эле кишиге тарс чарылып кетпейин деп Асылбектин бул сактанганы болчу. А бирок алардын минтип элден четтеп, көрүнбөй жатканы айыл апаны ого бетер шектентип койду. Азыр да
Асылбек жыланды эркелетип турган маалда мал тоскон жерде улуу кичүү чогулуп, булар тууралуу кызуу кеп жүрүп жатты. Буларды жайына койгонубуз болбойт. Бир аргасын таппасак, бечара сайранын кейпин эртең ар бирибиз кийип калышыбыз мүмкүн. Кеч болуп кала электе эсибизге келип, этегибизди жыялы. Чыны менен эле эртең ажыдаар бүт айылды ойрон кылып койбосун, деди сары чейкил, эгинде чокчо сакалы бар, чепеңдеген Бекибай чал. Бул иштин акыр аягына чыгышыбыз керек. Буга чейин эле бир айласын тапканыбызда Абылайдын бечара катыны азапка кабылмак эмес. Балтыр ит башка чыгат деген ушул. Буларды бу жерден таптакыр көчүрүп, же таптакыр. Кептин туңгуюк маанисин чын дилинен кубаттагандар болуп, ай туура айтат, деп катын калашта аларды колдоп, баштарын ийкеңдетип өз ара кужулдашты. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт да кокуй. Көз көрүнө тигинтип сайра байкушка кол салып отурса, эзелтен эле соо эмес болчу булар. Ошо кызы туулган эле каапырлардын жүрүм туруму башкача болуп калган. Өзүнүн сагынбай аты өчүп, Таңырбай аталып кеткен мурду таңырайган кара сакал бакчагай киши бүтүм чыгарды. Андай болсо эртерээк тукум курут кылыш керек. Аны колдогондой эл да бир катуу толкуй түшүп токтоду. Бирок баятан бери ким кимисинин кеп сөзүн тыңдап турган ак сакалы жайкалган Акбай карыя гана буга каршы сымак алдыга суурулуп чыкты да, токтогула, деди колун көтөрүп. Эл тынчый түштү. Бу силер эмне шумдукта айтып турасыңар кагылайындар? Анчалык кастарыбызды тиккидей Асылбек бөлөк эл, бөтөн жерден келген, биз билбеген бала беле. Анын ата энеси түгүл, ата теги ким эле? Келин бала деле жаман жердин кызы эмес. Кайсы жылы элди ачарчылык каптап, айыл бүт ачкадан апаат болордо, Асылбектин атасы аңчылык менен элди аман алып калганын унуттуңарбы? Эми ошонун тукумуна кастарыбызды тиксек, арба курбайбы? Акбай карыя кандай дейсиңер? Дегендей элди айландыра карады. Бир чети анын айтканына ынангандай, бир чети эки анжы болгондой эл тунжурай түшүп, ортодогу жымжырттыкты баягы Бектемирди сыртынан жактырып, кызмончокту тымызын күнүлөгөн кетерекей кара кыздын энеси Турумкүл бузду. Бото, андай эле ак экен, Асылбек менен Сырга эмнеге элден качып, эшикке чыкпай үйдө камалып отурушат? Ботом, соо киши болсо ошентеби? Мына канча күндөн бери бир топ кой биздин короого келип атат. Кыз мончоктун ажыдаар экени калп болсо, элге чыгып айтпайбы? Калп деп. Чын үчүн беттери карарып жатат да. Же сайранын тили ооздон калганы жалганбы? Мейли ага ишенбейли десек, Бектемир деле көргөн турбайбы? Дегенде эл кайрадан күбүң шыбың болуп жандана түштү. Андай болсо акылга келели, деди Акбай карыя. Асылбек элге чыгып, кептин чоо жайын айткысы келбесе, анда аларга биз баралы. Сүйлөшөлү. Кандай дейсиңер? Туура, барыш керек. Азыр баралы, дешти бир топтору. Бирок ким баратка келгенде, ким кимиси кетенчиктей түштү эле, Акбай карыя 5-6 эркекке Турумкүл менен Кара чач кемпирди кошуп, Асылбектикин көздөй бет алды. Аялы жыгылгандан бери баягысындай болбой басырыла түшкөн Абылай короосуна кирип келген жоон топ кишини Асылбектикине кирерин угуп, эмнегедир тамдайланып кетти да, качантан даярдап жүргөн чокморун көтөрүп чыгып, ак туягынын жал куйругун тараган болуп, ары жакта жүргөн оолун кошо ээрчитип, коңшусунукун көздөй баштады. А бирок Асылбектикине шыдыр кирип бара алышпай,
короонун сыртында саамга буйдалып, акыры Акбай карыя озунуп босогон аттады. Айылдыктардын ментип күтүүсүз кирип келишээрин Асылбек менен Сырга түгүл, көп нерсени алдырдан туюп турчу Жан да ойлогон эмес. Ошонун эле алдында Асылбек кабагы ачыла жарк этип комузун сурап турган. Атасы ун чукпай колун сунганда, кызы анын эмне каалаганын билгендей ордунан ыргып туруп, жаңы эле төркү үйгө кирип кеткен. Так ошол маалда эшик ачылып, айылдын аксакалы баш болгон бир топ аял эркек үйгө кирип келишти да, турган ордуларында нес болуп катып калышты. Жылан мына эмесе. Ким кимиси көргөн көздөрүнө ишенбей, береги үчөөнү Асылбек, Сырга жыланды алмак-салмак карап, эс акылдарын жие албай эндирей түшүштү. Баарынан да Бектемирдики кызык болду. Үйгө элдин эң артында кирген менен топту жарып алдыга чыкты да, каректери чачырай, өгүн апасы менен арбашкан ак жыланды таанып, эси ойтиктеди. А бирок Асылбектер да, Жан да анын көздөрүнөн таң калуудан башка жек көрүү сыяктуу суук сезимди көргөн жок. Тескерисинче, кызмончок, бул чын эле сен белең? Мага эмнеге башта айткан жок элең? Мен сени түшүнөт элем го, деген гана сүйүүдөн бүткөн өксүк турган. Асылбек тизесинде оролуп жаткан жыланды сылаган тейден катып, жылан болсо босогодо тургандарды барбайган чоң алакандын алдынан тиктеп, чубалжыган аппак, узун денесин очойтуп, былк этпей жатты. Качандыр бир ушундай окуя болорун билген менен, ошол күн бүгүн келет деп күтпөгөн Сырганын көзүнө эч нерсе көрүнбөй калды. Анткени менен акылын жыйып, өзүн өзү чыйралтып, азыраак калчылдаган калыбында «Келиңиздер, өйдө өтүңүздөр, аке», дегенге араң жарады. Тигилер да ошондо гана барып эстерин жыя, үй ээсине «Демек, баары чын экен да», дегендей жекире карашып, бирок жыландан жазганып, үн каталбай тирелип тура беришти. Сыргадан соң Асылбек эсине келгендей «Жогору өткүлө», деди. Анын өңүндө бирок коркуу, тайсалдоо эмес, кандайдыр өзүнө өзү ишенгендик бар эле. «Акмак!» деп чаңырды ошондо гана Абылай. «Ушу силерден келгенди көрдүм», дегендей анан чокморун сороктотуп алдыга чыга калды эле. Жан Асылбектин билеги астынан суурулуп чыга калып деп ортого тип-тик тура калды. «Айланайындар», деген Сырга бирде элге, бирде жыланга сербеңдей карап, жалбарып ийди ыйлап. Койгулачы, айланайындар, койгулачы». Асылбек бул жолу да он чуккан жок. Тээ бала кезден аз сүйлөп, анан калса актанып айтышканды, талашып тартышканды жактырбаган бир сырдуу, анткени менен алыша келсе алдырбаган көкчал кыялы кармап, бирок өзүн өзү токтотуп, «Актангыдай аюун бар беле?» деген ойго байланып, бир гана жыланга буйрук бере «Жан», деп койду. Ошондо гана Жан боорун жерге түшүрүп, бирок адамдарды аралап сыртка чыккандан айбыккандай төркү үйгө кирип кетти. Оозгу үйдө эмне болуп жатканын билген кызмончок төркү үйдүн бурчунда корголуп отуруп калган. Аны менен сүйлөшүүгө азыр мүмкүн эмес экенин билген жылан да унчукпай жүк жыйчу тактанын астына кирип кетти. Бектемир көп өтпөй эле жыландын соңунан жөнөдү. Канча күндөн бери уйку сонун ортосунда жүргөн сымак, чын төгүндө айырып билүүгө акылы, дарманы да жете албай, а бирок кандай болгон күндө дагы кыз мончогун танбай, ырас эле бир сүйүүдөн башкасынын бардыгына кайыл болуп, арзуудан башы айланып калган бозуланды эми азыр атасы да токтото албайт эле. Ал кирип келгенде коркуп кеткен кыз мончок ого бетер түйүнчөктөй түйүлө түштү. Жигит болсо анын ушунчалык зор жыландан бат эле кызга айлана калганына ишенбей үзүлө тиктеди. Эки муштумуна жүзүн катып отурган кыз качан улан тизилеп отура калып, колдорун колуна ала, көздөрүнө жалы ооруй, эркелете, аяй тиктегенде гана эчкирип ыйлап, ага боюн таштап жиберди. Жигиттин артынан ууда эле кыздын ата-энеси менен беркилер да кирип келишип, бири-бирин кучактап, солкулдап ыйлап турушкан экөөнү бир топко үндөбөй карап турушту. Андан ары дагы эмне болуп кетет деп чочулаган Акбай чоң ата
Анан жанындагыларды ээрчитип үйдөн чыгып кетти. Бектемир, уулум, деп кылчактаган Абылайда алардын шары менен сүрүлүп кошо чыкты. Асылбектикине кеткендерди күтүп, эмне кеп сөз угабыз деп баятан чыдамы кетип тургандар чабармандардын карааны көрүнөөрү менен отурлай басышып, бирок алардын түрүн көрүп эле иштин жакшы эмес экенин түшүнүп, эмне деп ийер экен дегендей Акбай карыяны карашты. Көрпө тебетейин кабагына баса кийип, көздөрү ого бетер чүңүрөйүп, башын ылдый салган аксакал, бирок акта, көкта дебей, колун аркасына алып, кемселинин эки этегин делбектеткен боюнча көпчүлүктү жандай өтүп, эмнегедир үйүнө да эмес, айылдын этегиндеги эриккенде эрмектеп чыгып барып, эзелки менен эртеңкиге сереп салып отурчу Эликчон деп аталган дөбөнү көздөй бет алды. Эчактан берки элди дүрбөткөн бул укмуштуу окуяга айылдын аксакалы чек коюп, олуттуу бир бүтүм жасап, акыркы сөзүн айтат деп ынтызар турган эл абышка алда кайда узап кеткичекти үндөбөй, ошол тараптан азыр кандайдыр бир сыр көрүнө тургандай көкүрөктөрүн басып, көз албай карап турушту. «Ай, каяка кетти?» деди. Аңыча шоура таттуу шокулдаган, чыдамы аз, эки айылды эриктирбес, бир айылды бириктирбес жайы бар жука келин жанындагыларды чукулай. «Соо эмес го я, ошондойбу?» Турумгүл менен Карачач, Таңырбай менен Бекибай чал баш болгондорду эл бат эле анан ортого ороп, Асылбектикинде болгон эмел эки окуяны 2-3 эсе шумдуктантып угуп, ан сайын үрөйлөрү учуруп, үрпөйүп турушту. Абылай болсо акыл эсин жие албай, көргөн көзүнө бир ишенбей, ого бетер эле абдаарып калды. Азыр эле аппак жылан болуп, атасынын алдында эркелеп жаткан Атургай эне атасына болушуп, эки ачекей уу тилин соймоңдото сес берип, Асылбек тыйганда гана тигил үйгө кирип кетип, заматта кызга айланып отуруп калган кыздан мурун ага тизе бүгүп, жалоору отурган уулуна акылы айран. Аны же аяганын, же ачууланганын билбей, ызадан ынтыгып, бүткүл денеси менен дем алып, Асылбектин үй бүлөсүнөн кантип өч алууну издей баштады. Чыны менен эле ушул убакта Бектемир Кызманчоктун алдында бары жокко кайыл болуп болбурап турду. Кызманчок, кандай болгон күндө дагы мен сенсиз жашай албайм. Мен сени сүйөм, Кызманчок. Болгон эле ыйлабачы, алтыным, ыйлабачы. Ортону саамга жымжырттык уялаганын оозго үйдөгүлөр да туюп, демдерин ичине катып, ичкери кулак түрүштү. Алардын корккону төркү үйдө Кызманчок менен Бектемирдин жанында жан да бар эле. Айткандай эле ак жылан жанындагы экөөнүн дем алганынан бери тыңшап, эгерде Бектемир кызды таарында турган болсо, ордунан ыргып чыгууга ыңгайланып, денеси түктөйүп сак жаткан. Аны сезип, билип турган Кызманчоктун бүткөн боюн, колдорун майда калтырак басып кетти. Анткени менен бул эле жерде жарым карыш жакын турган жанга ой сезим менен буйрук берип жоошута албай, байланышка чыгууга жигиттин деми менен үн толкуну тоскоолдук кылып, көңүлү алагдыланып жатты. Кызманчоктун антип көздөрүн ала качып, ыңгайсыздана бергенин жигит башкача түшүнүп, «Кызманчок, уялбай эле кой, мен сага түшүнөм, мен сага жардам берем», деди. Кантип дегендей кыз жигитке бир жалт карап алганында, анын баятан бери үн желесиндей куюлган кирпиктеринин астында катылган капкара, жууган карагаттай мөлтүр каректеринен томолонуп, 2-3 тамчы кулап кетти. Бектемир кызды бооруна кысты. Ушул убакта Кызманчоктун көздөрү тактанын астынан шыкаалап турган көздөр менен урунуша түштү. «Мен сени эч кимге, жыланга да бербейм, жаным», деди. Эч нерседен кабары жок жигит шыбырап. «Сен эми эч качан жыланга айланбайсың. Мен сени эми эч качан жалгыз калтырбайм. Бүгүндөн баштап мен сени өзүмдүн кучагыма катып, сүйүүм менен сактайм. Мен сени жүрөгүмдүн жылуулугуна ороюм. Атургай, биз уулдуу, кыздуу болобуз. Көрөсүң го, жаным. Мен сени эч кимге бербейм. Уктуңбу?» Кызманчок булардын бирин укса, бирин укпай, өздөрүнөн көз албай,
этик чиетик деген жылан менен дал этиктешип турду. Бектемир, деди бир убакта анан. Бул тууралуу башка убакта сүйлөшөлүчү. Бектемир кызды кучагынан бошотуп, бир нерсе издегендей анын көздөрүнө үңүлө карады. Анын эмне сурагысы келгенин билгендей кыз: "Анткени азыр сени атаңдар күтүп жатышпайбы?" деди да артка кетенчиктеп жигиттен оолактай берди. Дилинде кызмончок аны эптеп эле бул жерден, жыландын жанынан алыстаткысы келип жаткан. "Кызмончок", деди бу жолу да кыздын оюн туура эмес түшүнгөн жигит чын дилинен суранып. "Эгерде кааласаң, мени да жыланга айлантып ал. Мен сен үчүн баарына макулмун." "Жок, андай эмес. Сен да мени туура эмес түшүнүп жатасың." "Анан кандай, кызмончок?" Эми бек сүйлөдү жигит. "Айтсаң, түшүндүрсөң, мен акыры түшүнөт элем го." Кызмончок коркуп калчылдап кетти. Анткени жан бар кезде ата-энеси да ага үнүн бийик чыгаруудан айбыгаар эле. Атүгүл эшиктин түбүндө тыңшап турган сырганын да жаны чыгып кетти. "Аске, кирчи үйгө, Аске", деди анан күйөөсүн шаштырып. Айткандай эле алар кирип келгенде жандын эмелекке тырыша түшкөн денеси акырындап барып жиби түштү. "Бектемир, Асылбек", деди. Олуттуу бир сөзү бардай алардын жанына өзү да отуруп, Асылбекти да отургузган сырга. "Кыңыр иш 40 жылда билинет. Ооруну жашырса өлүм ашкерлейт деген кеп бар. Кенедей чындыкты жашырабыз деп минтип тоодой азапка кабылып отурабыз. Эми ук, Бектемир балам. Канча бир жылдан бери кызмончок жыланга айланат экен деп эл ушак кылып жүрүшөт. Мунун сырын, чын бышыгын сен билишиң керек." Сырга анан Асылбекке да бир чети сөз бардай, бир чети айыптуудай карады. "Анан калса, Асыке, сага да айтпай жүргөн сырыбыз бар." Асылбек сырганы таң кала, жүрөк саада карады. Атүгүл ушул тапта жыланда жаткан ордунан бир копшоло түштү. А бирок тагдырдын буйрубаганын карабайсыңбы? Бектемирдин жүрөгүндөгү канча жылдан берки табышмактын, чындыктын бети ачылаарда так ушул азыр жандын өзү менен бетме бет кезигишип, кимдин ким экенин билээрде. Асылбек да үй бүлөсү каткан сырдын эмне экенин угаарында сааттай болуп, колдоруна кетмен күрөк көтөрүп, атүгүл айрымдары канча бир жылдардан берки катылган 5 атар мылтыктарын октоп, ай балталарын алып, кемпир кесек, кыз келиндер таш көтөрүп, Асылбектикине агылып келатышкан. "Ботом дөбөдөгү тигил аке түшпөйт бекен?" деди аңыча аялдардын арасындагы бирөө Акбай карыяны жактырбагандай. "Ажыдаардан эси чыгып калган го?" Шоурат да аны коштой кетти. "Ушундай кыйын кырдаалда элдин башында тура турган киши эле", деп аларды растай, анын үстүнө ичиндеги бир тымызын эрегишмеyi бар Канымет абышка Акбайдын эл арасындагы кадыр баркынын тайый түшкөнүнө кудуңдап табалай унчукту. "Жоругу жолдо калсын ошонун. Күтө турсакчы, а балким Акбай ата да аякта бекер отурган жоктур. Бир нерсени ойлоп, таразалап жаткандыр." Баятан бери улам арт жагына кылчактап, а бирок көпчүлүктү токтотууга дарманы жетпей, элдин шары менен дегдеңдеп, кошо сүрүлүп кетип бараткан Сүйүнбай аттуу жигит сөзгө ушинтип аралашканда: "Жубарымбек, эмне, коркконуңдан жүрөгүң болкулдап жатабы?" деп 2-3 кишиден ары бараткан Канымет аны зекип койду эле, жигит унчукпай калды. Бул убакта көз байланып, жылдыз чыгып калган. Баятан бери көздөрүн жумуп, өткөн кеткенди көз алдынан чубатып отурган Акбай карыянын оюна эмнелер келип, эмнелер гана кетпеди. Качанкы бир жаштык учурдун кереметтүү да, кейиштүү да кездерин Асылбектин ата-энеси менен бирге өткөргөн курагын эстеди. "Ата көрө", деди булотунуп. Эмне деген керемет жандар эле. Чырактай болуп, биринен бири өтүп. Кудайдын деле калыстыгы жок чиркен. Ошолордун зарылап жүрүп тапкан оолу эми минтип. Жок, мен эмнени ойлоп турам өзү. Раматылык досумдун тукуму эч качан курут болбойт.
эч качан жыланга айланбашы керек. Жалган бу. Жаңылыштык. Ойго чөмүлүп кеткен карыя эмнегедир селт эте түшүп, төмөнгө көз жиберди. Адегенде ал жактан жылтылдаган бирин серин жарыктан бөлөк көзгө эч нерсе чалдыккан жок. Антсе да Асылбектики тарапка кайрада бир үңүлө карады. Тынч. Андан өйдөрөөк көз жүгүртүп келатып, эмнегедир жүрөгү ыргып кете жаздады. Кап-кара болуп, калдайган кара топ жолго батпай, көчө ылдый кыл-кылдап бараткандай көрүндү. Алгач жөн эле ошондой көрүндү го деп ойлоп, бирок жакшыраак бүшүркөй карап алып, көздөрү умачтай ачыла түштү. Энтелеңдеп шашып калган карыя анан алдастап 2-3 рет этегин жаза басып араң турду да «Айланайын эл, айланайындар!» деп колун серепчилей элди көздөй баратты. «Келатат, келатат!» деп аңгыча калың топтун ичинен кимдир бирөө дөбө жакка карап алып, кубангандай кыйкырып жиберди. «Акбай абам келатат! Акбай абам келатат!» Бирок толкуп алган элди бул токтото алган жок. Тек гана айрымдары айдын жарыгында тээ кырылдый делбектеп, шашып келаткан абышканын караанын бир бурулуп карап коюшуп, эми анын анчалык деле мааниси жоктой дүүрөп кете беришти. «О, эл журт, кагылайындар, кагылайындар, кое тургула, айланайындар, кое тургула!» Бирок абышканын бул кыйкырыгы көпчүлүккө жетип жетпей жатты. «Кудуретиңден кагылайын, Кудай, пендем десең өзүң колдоп, өзүң сактай көр, айланайын. Керек десең мени ал, кагылайындар!» Улам чалынып чыгылып, а бирок кайран сайын тура чуркап, күңгүрөнүп күйүгүп келатты чал. «Кечир бизди жараткан, кечире көр жараткан, кечире көр, элдин сабырсыздыгын, күнөөсүн кечир, о жараткан!» Үйдөгүлөр болсо кепти алыстан баштаган сырганы тыңдап, дымый калышкан. Аял жаңы эле тактанын астындагы өздөрүнөн көз албай тиктеген жанды бир карап алып, бери чык дегендей кол жаңсап ишарат кылган. А бирок бери чыкканга үлгүргөн жок. Атүгүл сырга менен жыландын антип сүйлөшкөнүн Бектемир байкабай да калды. Анткени ушул убакта дарбаза катуу такылдап, үйдү курчаган элдин ызы-чуусу, кыйкырык сүрөөнү, эмелеки жымжырттыкты заматта дүрбөлөңгө салып жиберди. Терезеге таш тийип, айнектер шагырап, күйүлүп түштү да, муштумдай болгон 2-3 таш үйдүн ичине кирип келди. Короого батпай кыжылдаган көпчүлүктүн бир экөөсү адегенде терезеден тийип качып шыкаалап өтүп, бара-бара биринен сала бири үймөлөктөшүп, үйдүн ичин жабыла карашты. Айрыкча улай улам бир терезеге жүгүрүп жүрүп, эми айнеге коюлуп түшкөн терезеге чап жабышып, иш жакты жан талаша шыкаалап уулун издеди. Ансыз дагы кичинекей айнексиз терезенин бир көзүн бүт атасынын бети жаап калды. Өңү кара көк тартып, барбайган таноолору ого бетер дердеңдеп, терең дем алып, жапай адамдай алдан эден үрпөңдөп, кышылдаган атасынын төрүнөн уялып кетти уулу. Отурган жеринен ыкчам тура калып, бирок оозуна эч бир кеп келбей, бирде буларды, бирде тигилерди карап, элеңдей түшкөн уулуна «Бектемир, Бектемир, чык уулум, бери чык!» деди. Терезеден тартып алчудай колдорун калчылдата сунуп. «Кел уулум, кел!» «Бара кой, бар!» Бу жолу да сырга озунуп, Бектемирге карай башын ийгеңдете шыбырап айтты. «Бар, бара кой!» Бектемир «Ата!» деди, Абылайга сурангандай үн менен. «Ата дейм!» Эшиктегилер анын бул үй бүлөгө таптакыр байланып, кыялбай жатканын түшүнүштү. «Бектемир, балам!» Абылай жалоор уюнчукту. «Уулум, эсиңе кел. 10 ай көтөрүп, омурткасы ооруган бечара энең дая. Бир жылан үчүн апаңды өлтүрүп аласыңбы? Кызыл чиедей бөбөктөрүңдү ойло. 60-ка келип, алдан күчтөн тайып бараткан атаңды. Мени ойло. Али кеч боло электе эсиңе кел, балам. Эсиңе кел. Мына ол элде эмне? Соо келди деп жатасыңбы?» Сөздүн ары жагын табышмак кылып, ичине жутуп, уулунан жооп күтүп, бечара эмедей тиңшие тиктеди. Эшиктегилер да, үйдөгүлөр да дымырап, тыптынч боло түшүп, качан гана Бектемир
Болуптур ата. Мен үйгө барайын. Бирок бир шартым менен. Элге айтыңыз. Үйлөрүнө тынч тарап кетишсин. Болбосо мен бул жерден эч жакка кетпейм. Дегенде үйдөгүлөр да, эшиктегилер да жандана түштү. Абылай кантебиз, эл дегендей айласы түгөнүп, көпчүлүктү бир айландыра карап алды. Эл күбүң шыбың боло түшүп, бир убакта андай болсо ата энеден кечип ажыдаардын уюгуна ымала санаган баланын барынан жогу. Анчалык эле ажырай албай жатса тим кой. Кошо өрттөп гүлүн көккө сапырып ийиш керек. Акмакты, деди Таңырбай бакылдап. Туш-туштан туура айтат деген үндөр жаалап, ызы-чуу ырбап кетти. Айланайындар, бул эмне дегениңер? Деген сырга терезеге чөгөлөй отура калып, эшиктегилерге жан сууга сурап жалбарып ийди. Кагылайындар, күнөөнүн баары менде. Өлтүрсөңөр мына, мени өлтүргүлө. Баарына мен күнөөлүүмүн. Асылбекте да, балдарда да айып жок. Айланайындар. Көздүн аккан жашы эки бетин жууп, балбаала ыйлап, жоолугу желкесине шыпырылып кеткен аялын Асылбек эки колтугунан сүйөй өйдө кылып, бери жакка алып келип отургузду да үн сөзсүз эшикке бет алды. Анткен менен сыртынан бекитилген эшик зыңгырап ачылбай койду. Эмне күнөө, эмне жазыгым үчүн кастарыңарды тиктиңер? Дегенде ошону айткылачы, деди. Анан терезеден жабалактаган элге. Аны өзүң жакшы билесиң, Асылбек, деди канымет табышка. Канча жылдан бери үйүңө ажыдаар багып, эми минтип айылдын элине кол салып, алдын көтөрүп чаба баштадыңар. Аныңа рас келгенсип, алмончоктой болгон жаш баланын башын айландырып, аның ажыдаар кызыңды боозуттуруп, айылды ажыдаарларга каптаталы дегениңер го. Ана ата энесинин үнү Кудайга жетип, боздоп турат. Канымет ата, карыялык касиетиңизди жоготпой, калыстык кылыңыз, дебиди Асылбек. Кайт, капырдын кайрамага каяша айтканын карачы. Кайсыларың актанасың, адепсиз? Же жанагы чаламандын чак түшүндө ажыдаар кызыңды алчактатып алдың алып, ардакта отурганыңды да эми бизден танасыңбы? Аксакал, ал кызым эмес, ажыдаар да эмес, жылан. Тикени? Айтканын кара. Ой, дешти эшиктегилер. Сиздер таптакыр тескери түшүнө алган турбайсыздарбы? Деди Асылбек, кептин чоо жайына көзү жетип. Андай эмес, агайындар, андай эмес. Азыраак сабыр кылып, сөзгө конок кылсаңыздар. Мен азыр сиздерге анын чын бышыгын айтып берейин. Жетет. Табиятынан кыянаттык, ызы-чууну жакшы көргөн Таңырбай ага кошулташыл дагы 5-6 аны коштоп кетти. Дагы алдап, элди арбагың келеби? Андай эле ак болсоң, ал дагы Абылайдын баласын бери жибер. Калганын дагы көрө жетаарбыз. Асылбек бар дегендей Бектемирди карады. Эл тарамайынча мен эч кайда кетпейм, деди. Жигит да өжүрлөнүп. Анда мен балам дебейм, балалыктан кечип коем, деди. Абылай жанагыдай болбой эми өктү. Уулу дагы ызалуу каяша айтты. Ушунчалык тайыздыгыңды билбепмин, ата. Акмак! Эмне дейт? Акмак! Андай бала сага жакшылык кылбайт. Башка балдарың аман болсун. Баркыраган зоот демейде оозунан оңой менен кеп чыкпас, анча-мынчага кебелбес томотой уста ушинткенде Абылай да ошого макул өңдөнүп, терезеден аруу олактай берди эле, көп өтпөй ар кай жерден жалбырттап от күйө баштады. Үйдүн ичиндегилер чындап сестене түштү. Асылбек эшикти тепкилеп, ийни менен туш келди түрткүлөп, ысырга датынча терезеден элге жалбарып ыйлап, Бектемир кызмончокту кучагына уроду. Эшиктегилер таяктын башын өрттөп алышып, үйдү айландыра саман чачып киришти. Атургай короонун аркы башындагы бастырманын үстүндөгү чөп күйүп, заматта
арта кечти кызыл жалындын жарыгы каптап кетти. Баягы лоюк менен Жан эле эшикке чыгып кеткен Жан бул убакта эчак жинди чапка жетип калган. Жыландардын ордосуна кирип келгенде аны үйдөй үңкүрдүн ичинде кыжылдап, биринин үстүнөн бири жыбылжып сойлоп, каршы терши быкпырдай кайнап, узун туура чубалган урок туугандары бир нерсе болгонун сезгендей жапырт сестене карашты. Көз ирмемчелик эле убакта анан Жандын жардамга чакырган ички кыйкырыгын илгиртпей туюшту да, өлбөгөн жерде калуучу эмелердей денелери түктүйүп, жансыз көздөрү чачырай тегиз октоло түшүштү. Көз ирмемчелик эле ушул учур канча бир дуур, кылымдардан берки козголбой жаткан жыландардын ордосун уйкудан ойготкондой болду. Эмелеки тып-тынч ордонун ичинде кандайдыр бир сырдуу аракеттер башталып, кышылдаган үндөр көбөйүп кетти. Ордого кирип-кирбей босогодо тикесинен турган Жандагы урук туугандарынын жообун түшүндү. Көкүрөгүнө кандайдыр бир сыймыктануу, ишеним, ага туугандарына болгон жылуу сезим удургуп, ушунчалык тездик менен артына шарт бурулду да, кандай тез келсе, эми да так ошондой тездик менен чымын куюн болуп кетип баратты. Анын артынан аткан октой эрчип, калган жыландар жөнөштү. Жыландардын аягы оңой менен үзүлчүдөй эмес. Тээ чайкайнан убакытка чейин ордонун оозунан сыртты көздөй агылып чыгып, эзели бооруна түк чыкпаган боз адырдын бетине жол салып, айылды көздөй катуу тездик менен зымырап баратышты. Эң алдыда ак жылан, ага удаагылашып бараткан баягы кара чаар, анын катарында бала кезинде эле ак жыланды айланчыктап, ылым санап, ымалай издей берчү күмүш жон сулуу жылан, аларга куйругулаш башкалары. Жыландар Жандын кичинекей кезинен эле адамдарга байыр алып, алар менен аралаш өмүр сүрүп, атүгүл адамга арзып, аларсыз күн көрө албачудай болуп калганын билген соң, анын көп убакыттарга ордону таштап кетүүсүнө көнүп калышкан. Аны зордоп токтотууга мүмкүн эмес экенин баарынан узак жашаган, көптү көрүп, көптү билген кара чаар эне жылан жакшы билчү. 100 жылдан ашуун жашаганын өзү да билбеген бул эне жылан ак жыландын башкалардан башкача жылан экенин да билчү. Ошондуктан башкалардан башкачараак жаралган ак жыланга ар убак кулак түрүп, кайда жүргөнүнөн кабар алып, кайсы убакта болсо да жардамга барууга даяр болчу. Элик жон ылдый чуркап, күйүгүп келген ак бай карыя көпчүлүккө жетип жетпей эле көмкөрөсүнөн кулады. Четте турган бир экөө байкай коюп, эки колтугунан жөлөп таяп өйдө кылышты. Балдар, кагылайындар! Күйүккөнүнөн да, коркконунан да жүрөгү катуу лакылдап, эки жигитке сүйөткөн абышка энтигип араң сүйлөдү. Антпегиле айланайындар, койгула, антпегиле! Тили булдурактап, өзүн жоготуп барып, эсине кайра келе калып жаткан карыянын байбичеси аңгыча топтон чаркырап чыга келди да абышкасына жабышып калды. О, Кудай айланайын, сактай көр, бул эмнеси? Эсиңе келчи, абышка, эсиңе келчи. Өзүң араң жүргөндө минтип, абышка, ой абышка, өзүңө келчи. Анан бала бакыра келин-кесектери тегеректеп чукурап жиберишти. Ошол уруунун ак бай карыядан кийинки эле баш көз болчу Ишенбай аттуу жылкычысы да жетип келип, сыңар тизеле отура калды да, агасынын тамырын кармап, «Бу сизге эмне болду, жарыктык?» деди, жактырбагандай. «Элди ойлобой, ажыдаардын уюгун аяганыңыз кандай?» Койгуладе. Кан сөйлө качып, солуй түшкөн карыя инисине ишене да, сурана да тигилди. «Коюңуз чага?» деди бирок Ишенбай. Чындыгында да анын ичинде бала кезинен Асылбекке эрегишүү, жек көрүү бар эле. Айрыкча эс тартканы сыргага арзып жүрүп, а бирок Асылбекке алдырып ийгенден бери жек көрүүсү башынан ашып кеткен. Үйлөнсөм, балким баары өзгөрөт, деп канча курдай өзүн өзү алдап, ишендирип да жүргөн. Бирок үйлөнгөндөн кийин деле эски жарасы айыккан жок. Тескерисинче,
жубайынын кылык жоругун, баскан турганын сыргага эч окшоштура албай туталана берчү адат тапкан. Дартты убакыт аяктырат дешкен экен. А бирок Ишенбайдын жүрөгүндөгү кек ушунча жылдан бери кадимкисиндей жашап келет. Бир-эки курдай сыргага капыл-тапыл кезиге калып, жан дүйнөсүндөгү жакшы ниеттерин билдиргенде ал зирилдеп: «Экинчи андай сөзүңдү кулагыма угузба. Кайсы бетиң менен Асылбекке карасынагың келет? Кайсы бетиң менен мага ушундай сөздөрдү айттың?» деп ыргып секирип кеткен. Ишенбай байкап көрсө, ошондон бери анын сыргага болгон эңсөөсү, сүйүүсү акырындап сууп, жек көрүүгө айланып кеткендей. Булардан кандай да болсо өч алгысы келип, кекенип алган. Ошол көптөн бери күткөн күнү бүгүн келгендей дегдеп турганында анан карабайсыңбы? Агасынын айтып турганын. Чөптөн уланган өрт улам тегерек белди жалмап, кып-кызыл жалын асманга буруксуган кара түтүнүн бүркүп, ызы-чуу, кыйкырык сүрөөн көбөйүп, тилсиз жоо бүт айылды жарык кылып алууланып, улам күчүнө кире баштады. Моокуму кангандай эл үйдөн четтей берип карап турушту. Эсине келе түшкөн Акбай карыя гана ордунан турду да колдон буттан кармаган адамдарды туш-тушка итерип таштап үйдү көздөй чуркады. Бу кезде өрт үйдүн каршы терши бекитилген каалга эшиктерине жабышып калган. Карыя терезеге жабыша калып, жан далбастап үйдүн ичин шыкаалап, бирок көзүнө эч кимди чалдыктыра албай жатты. Кокус Асылбектин үй бүлөсү сыртка чыга качууга аракет кылса, атып салуу үчүн ар бир эшик терезеге мылтыкчан кароолдор коюлуптур. Алардын арасында Абылай менен Ишенбай да турган экен. «Айланайын балдар, кагылайындар, мунуңар жарабайт, минткениңер жакшы эмес. Эсиңерге келгиле, деги эмне болуп калгансыңар, Кудайга жакпайт мунуңар, эл эмне дейт, эртең атагыбыз алыска чыгып, шерменде болобуз кокуй, кагылайындар, койгула» деп бардык нерсе ошол куралчандардын гана колунда тургандай ар биринин алдына барып тизелеп отура калып жатты карыя. Тебетейи адеп жыгылган деле жерге күп этип кулап, туруп келатып эңип ала койгон карыя дагы эле ошол бойдон жылаңбаш баш кийимин колуна кармап алып, аппак сакалы көз жашына чыланып, эми жалпы элден жооп күтүп, аларды карай чөгүлөп отура калды. Бала бакырасы атайлап тосуп алган курчоодон өтө албай чурулдап турушту. «Сакалың өрттөңүр» дешти айрымдары, Акбай карыяны жактырбай. «Мунун да бир балекети бар го?» «Апей, бар болгондо да кандай?» деди. Аялдардын бири жанындагыга шыбырай. «Ботом, Асылбек бу кишиге бекер жеринен окшошуп калыптырбы?» «Койсоңчу, койбой эле ыраматылык кайненеме айтып калчу». Окшоштук издегендей экинчиси унчукпай тунжурай калды да: «Апей, чын эле? Ырас айтасың-ай?» деди ынангандай. Аңгыча бая жолдо келатканда эле Акбай карыяга боор тартып, ошол тарапка кылчактап карай берген жигит элди жарып, Акбай карыяны көздөй жүткүндү. Жетип келип эле карыяны баладай таптак көтөрүп тургузду да, анын ордуна өзү тизелеп тура калып, кечирим сурагандай карыянын колдорун өөп чекесине тийгизди. Эл саамга жымжырт болуп, ушул убакта турс эткен гана оттун дабышы угулуп калды. Эл журт деди анан жигит. Ошол эле жерде карыяга катарлаш тура калып: «Али да кеч эмес, агайындар, биринчиден эл башы, журт башы, аксакал атабыздын айтканын эки кылып, минтип кор тутканыбыз жакшылыкка алып келбейт. Экинчиден, эгерде чындап эле бул ишке ажыдарлардын тиешеси бар болсо, анда бул иш ушуну менен тынчыбайт». «Бу кайсы бала эле?» дешти кары картаңдардын ичинен бир-экөө. «Ботом, Бүү байбиченин улуу небереси эмеспи?» дешти ага жооп кылгандар. «Дербиш болуп кеткенчи?» «Апей келип калыптырбы? Эмне таап келиптир ботом? Эл көрүп, жер көрүп, илим издеп жүрөтүмүш». «Чоң энемден жыландар тууралуу жомогун көп укканмын» деп сөзүн улап жатты жигит. «Үйүңө кирип келген жыланды ак менен узат дечү энем.
Андай эле кызмончок жылан экен. Айылдан жакшылык менен узатып коелу. Болбосо жылан деген кекчил болот. Эртең башкалары кун кууп келсе кантесиңер? Ажыдаардын куйругун баспа деген кеп бекер айтылыппы? Бала, корксоң жолуң ачык. Тентип көнгөн жаның кете бер, деди эл арасынан бирөө. Анткен менен элдин басымдуу көпчүлүгү жигиттин сөзүнө ынангандай бир аз жандана түшүштү. Ошондон пайдаланган Сүйүнбай күрмөсүн шапа-шупа чечек алып, өрттү туш келди койгулап өчүрө баштады. Ага Акбай карыя дагы экөө-үчөө көп өтпөй эле көпчүлүк кошулуп, бир убакта жалбырттаган кызыл жалындын ордуна айылды буруксуган кара түтүн каптап калды. Баятан бери өрт өчүргөндөрдү арытан карап, элден оолак турган Абылай, Канымет, Таңырбай, Ишенбай сыяктуулар гана жерге чыйт түкүрүшүп, көксөөлөрү канбай калгандай кимдир бирөөлөргө ызырынып, наразы болуп турушту. Андай болсо, Асылбек эртеңден калбай журттан кетсин, дешти алар. Бул ага акыркы эскертүү. Ак окус кетпейт экен. Анда эсине салып койгула. Эмкиде эч ким, эч нерсе токтото албайт. Элди аралап, каптап кирип келүүгө бир аз эле кадамдар калганда, жандын кулагына ушул үн шак эте түштү да, тикесинен тура калып, арттагы жыландарды токтотту. Жан адамдар тараптан болгондо да кызмончоктордун үйү тараптан асманга жалын чачып, жалбырттаган отту көрүп, ою жамандыкка ооп, азыр барып бүт айылдын элин ойрон кылып таштоочудай келаткан. Таңырбайдын азыркы эртеңден калбай көчүп кетишсин дегенинен улам кызмончоктун ата-энеси менен аман эсен экенине көзү жетти да, саамга кулак түрүп элди тыңшады. Кетсин, көчүп кетишсин. Эртең күн кылайып чыкканча бул жерден изин суутуп кетишпесе, тирүүлөй ташпаран калабыз. Макулсуңарбы эл журт, деди Канымет. Эл макул болуп, кужулдап жай-жайына тарамай болушканда, Айланайындар, деп чар эткен аялдын үнү анчалыс эмес жерде токтоп калган жыландарды кошо селт эттирди. Качандан бери төшөктө жаткан Абылайдын аялы Сайыр экен. Айланайындар, кара көзүмдү кашайттыңарбы? Кокуй, уулум кана уулум менин, кокуй. Аял эки бетин жошодой тытып, чачын жулуп, жер сүзүп жыгылганда, карган жорудай калдактап жетип келген Абылай аялын өйдө кылып: Кантет, уулуң бар, анакей, Асылбектикинде, деп үй жакты жаңсагыла ийди. Абалкыдан алда качан эле оңолуп, бирок жыландан коркуп, элге кошулуп келе албай үйүндө калган Сайранын чыдамы кетип, уулуна түтпөй жетип келген болчу. Канакей, деди, чачы башы саксайып, күйөөсүнө жалдырай тиктеп. Кана балам, кана, ап келем деп кетпедиң беле? Кана балам. Азыр. Абылай эмесине келгендей Сайраны таштай коюп, Асылбектин үйүн көздөй чуркады. Жанагысындай терезеге чап жабышып, бирок көзүнө эч нерсе көрүнбөй, ошентсе да бир чети Сайраны жоошутмакка: Уулум, жүрү кетели, жүрө кой, жүрчү, беки. Антпесең апаң өлүп калат. Тигине, а жерде ыйлап отурат, деп сүйлөнө берди. Жооп болгон жок. Андан кийин Абылай жүгүрүп жетип, чала күйгөн эшикти жан талашып ача баштады. Ага дагы 2-3 жардам берип, үйгө кирип барышты эле, үйдө эч ким жок болуп чыкты. Ар кимисинин ою ар башка кетти. Бирок ким кимиси Асылбектерди жыланга айланып, көздөн кайын болуп кеткен экен деп түшүнүштү. Жыландарды жанагы жерге токтотуп коюп, өзү үйгө чабармандыкка келген. Абылайлар үйгө кирген кезде Жан да кызмончокторду издей баштаган. Көз байланып, күйгүм кирген маал болгондуктан, үйдү жарык кылыш үчүн Абылай таяктын башын күйгүзүп алган. Ошол бир тутам жалын үйдүн ичине ары жарык, ары сүрү берип,
Дене бойлор дүркүрөп турган маалда адамдар жылан менен кайрада карпа-курпа кездешип, турган жерлеринде үн жок, сөз жок, селейип туруп калышты. Кап ортосуна чейин тикчиип тура калган ак жыландын көздөрү кызыл жарыкта ого бетер кып-кызыл болуп күйүп, от чачып турган. Ушул тапта ал мурда болуп көрбөгөндөй каардуу, заардуу болчу. Эр эле болсоңор, буларга тийип көргүлө деген жазуу бар эле анын көздөрүндө. Абылай кызманчок деди. Эриндери да кыймылдабай, көмөкөйүнүн жагалдана ак жыланга карай акырын шыбырап. Айланайын кызманчок. Кечир. Уулум деле бер. Башка эч нерсе сурабайм. Энесин ая. Кызманчок. Жылан саал жибей түштү. Денеси акырындап жумшарып барып, эшикке чыккыла дегендей башы менен эшик жакты көрсөтүп белги жасады. Аны оңой эле түшүнгөн Абылай да, башкалар да арты менен жылып эшикке чыга качышты. Айрымдары атүгүл артын карабай качып да баратты. Жылан! Жылан! Ажыдар! Дешти эшиктегилерге. Элдин үрөйү учуп, ого бетер сестене удургуп, үйдөн алыстай түшүштү. Артын карабай качып келип, бирок жер чапчып ботодой боздогон аялын жоошут албай жаткан Абылай чачырай түшкөн элди карап, жан-жанына кайсалактай калды да: "О, эл журт, ушинтет билиңер, эл журт!" деп жан соогалай бакырып алды. Өрт өчүп, эл кичине тынчый түшкөнүнө каниет кылып, шалдая түшкөн Акбай ата үйдүн түбүндө колу бутун сунуп шалдай отурган. Абылайдын үнү аны селт эттирди. Теңселе басып келип, сыңар тизелей отуруп калган Сайранын тамырын каргап: "Бир аз кайрат кыл кагылайын. Мен азыр", деп кайра үйдү көздөй кетти. Баятан бери аргай жерде соксоктоп качып турган адамдар эми Абылай менен Сайрага келип кошула башташты. Баарынын эси дарты, эки көзү анткен менен Акбай аксакал кеткен үй тарапта эле. Үйдү кыдырып, Асылбектин үй бүлөсүн издеген жан алардын ошол эле жерде экенин билип, кызманчоктун жүрөгүнүн дик кагып, энтиге дем алганын жакын эле жерден сезип жатты. "Жан", деди. Кызманчок да жыландын шыбыртын туюп, шыбырай айтты эле, Бектемир бул сөздү өзүнө алып, кызга күлүмсүрөй, бактылуу боло карады. Баягы өрт чыга баштаганда эле Асылбек үй бүлөсүн жер алдындагы үйүнө алып түшүп кеткен. Аны эч ким билчү эмес. Билмек турсун, бул эч кимдин оюна да келчү эмес. Ушундай күн болорун болжогонбу же башка дагы бир нерсени ойлогонбу, Айтор жайлата төркү үйүнүн бурчунан ылдый кирип кете тургандай эшик жасап, бир үй бүлө баткыдай казып, ичин жылмалап, саман төшөп, бир бөлмө жасап койгон. Аны жан билчү. Канча рет ушул үйдө түнөп да жүргөн. Имерилип, эми да так ошол бурчту көздөй бет алганда, эшик шарак ачылып, Акбай ата кирип келди. Жылан демин ичине катып, абышкадан көз албай карап калды. Акбай ата аны көргөн жок. "Асылбек, айланайын Асылбек, уулум, айланайын Асылбек", деди, үйдү айландыра кулагын төшөп. "Уулум, кайдасың каралдым, Асылбек?" Эч жактан эле бул үй бүлө Акбай атаны жакшы көрүшө турган. Анткени Акбай ата Асылбектин ата энеси менен тээ бармактайынан курбуу дос болгон. Өз атасын Асылбек эс масгана билет. Анткени ал Асылбек кичирээк кезинде эле дүйнөдөн өтүп кетип, жалгыз уулду энеси багып чоңойткон. Раматылык Сабыркан апа да ушул кишини өтө сыйлайт эле. Аны Асылбек да билчү. Ошо кичинекейинен эле Акбай атасы ага абдан жакын адамындай сезилип, эмне үчүндүр эле ага боор тарта берүүчү. Койнуна жатып, атына учкашып, жытын жыттап, эркелеп, 2-3 курдай ээрчип да кетип, апасынан тил уккан. "Антчы эмес, чоң эле жигит ар кимдин койнуна жатам деп ээрчиген уят болот", деп кээде. Балам-ай, ата мээримине жытына канбай калып, ошонун ордун күзөп жатканың го", деп койчу. Атүгүл комуз черткенди дагы Асылбекке Акбай атасы үйрөткөн.
Элик жондо экөө айылды карай жанашып отуруп алышып, күндүн батканын карашчу. Комуз күөнүн сырын чечмелеп, ата бабалардын тээ узун учугун уламалап айтып отуруп, бүгүнкү күнгө жетчү. Бирок бүгүн Асылбек Акбай атасына чын эле Акбай атам ушинттиби деп таарынып турган. Ал киши элди топтоп туруп буларга кое берип, өзү адатынча элик жондо карап отургандай ойлогон. Аске, келин бала, кыз мончок, кагылайындар. Карыянын добушун так үстүлөрүнөн эшиткени менен эч кимиси үн чыккан жок. Оолум, бул мен, кайдасың кагылайыным? Үйдө эч ким жоктой. Кулак мурун кескендей тым-тырс эле. Акбай карыянын жүрөк тушу мыкчылып, көзү да караңгылап кетти. 2-3 рет ары бери калдактап, тамталаңдап барып, анан турган ордунда дүп этип кулап түштү. Ата, Акбай чоң атамды, деп сөзүнүн аягына чыкпай, көздөрү алая түшкөн кыз мончок ордунан ыргып турду. Жылан чагып алды окшойт, деп айтып жибере жаздап, эмнегедир Бектемирден тартынды. Асылбектин оюна да ошол келип, жерди кыркалата кертип жасаган тепкич менен жогору чыгып, төбөсүндөгү эшикти ачып өйдө чыкты. Белине чейин чыккан Асылбек жерде чалкасынан жаткан Акбай атаны, аны тегеренип, чубалып сойлоп жүргөн жанды көрдү. Аңгыча ата оор дем алып онтуп жибергенде, жылан аркы үйгө чыгып кетти. Асылбек атанын оозуна суу тамызып, башына жаздык койду. Эсине келген абышка: "Балам", деди. Асылбектин артынан кошо чыгып келген Бектемирге карай колун сунуп: "Ата энеңе барчы, балам. Азыр эшикте сени күтүп, апаң байкуштун алы начар. Бара кой. А мен балдарым менен", деп келип, азга унчукпай калып, анан: "Таң ата балдарым менен мен да элимден, жеримден кетет окшойм", деди. Эл журтуна таарынгандай. "Мен эч кайда кетпейм, ата", деди Асылбек көгөрүп. "Элге чындыкты түшүндүрүп, чогуу жайды айтам. Чындыгында менде дагы, элде дагы эч кандай айып жок. Кептин баары жанагы..." Жылан чыгып кеткен жакты карады. "Жанагыда мен аны тирүүлөй жанчып, элдин алдына таштайм. Ошондо билет алар менин кызымдын ким экенин. Жанагыда мен аны тирүүлөй жанчып, элдин алдына таштайм. Ошондо билет алар менин кызымдын ким экенин." Бирок ал муну ачуусу менен гана айтты. Акбай карыя менен Бектемир анын эмне жөнүндө, ким жөнүндө сүйлөп жатканын түшүнбөй калышты. Алар бу жерден дагы Асылбек кыз мончок жөнүндө айтып жаткандай түшүнүштү. "Асылбек байке", дебиди. Эмелеки кызын көкүрөгүнө кысып, эркелетип, чачынан жыттап турган атанын заматта өрөйдө учурган кепти айтып жатканына таң кала да, ишенбей да. "Бар", деди Асылбек Бектемирге. "А сен азыр үйүңө бар." Улам бирден үйгө жогору чыгып келген Сырга менен кыз мончок да Асылбектин айтканын туура көрүштү. "Бек", деди кыз мончок. "Көрөсүң го, эртең баары жакшы болот. Ата энең дагы, эл дагы бизди жек көрбөй калышат. Ошон үчүн азыр сен барышың керек." Жигит эч нерсеге түшүнбөй, бирок кыздын "Эртең бизди жек көрбөй калышат, баары жакшы болот" дегенине жетеленип, аларды бир кылчак карап, үйдөн чыгып баратты. Оозго үйдүн бурчунда далдаланып жаткан жылан аны узата карап койду. Оолунун карааны көрүнөрү менен эн атасы аны бакырып келип басып жыгылышты. Ошондон кийин гана абылай: "Эми аларды эмне кылсаңар өзүңөр билгиле", дегендей катын баласын алып үйүнө кире качты. Эл дагы Асылбектикинен арылап барып, акылдашып, эгерде эртең менен Асылбек айылдан сыйы менен көчүп кетпесе, катын баласын кошуп таш бараңга алып өлтүрмөй болушту. Элдин үйдөгү ак жыланды дагы кайталап көргөнү, бар туруп эле Асылбектердин көздөн кайын болгону абалды ого бетер курчутуп койгон. Ушундан улам олку-солку болууга эч себеп калбай, Асылбектин кызынын, атүгүл өздөрүнүн кошо ажыдаар экенине айылдыктар түгөл ишенип калышты. Жан элдин жай-жайына тараганын көрүп, Асылбектерден санаасы тынып, жыландарды көздөй кетти.
А бирок алар да таптакыр кетип калбай эртеңки күндү күтүштү. Эмнегедир ушул түн бир кызыктай түн болду. Таң атканча эле мал одургуй үркүп, кошкуру каткан жылкылар жер чапчып, иттер улуп, кыңшылап-ыңшылап, айтор айылдыктар бир алаамат болуучудай үрпөңдөшүп, улам терезеден сырт жакты шыкаалап карашып, тырс эткенди тыңшашып, кудайлап келме келтирип чыгышты. Сайра уулунун төшөгүн өзүнүн жанына жакыныраак салдырып, Абылай экөө тең кирпик какпай Бектемирди бирөө жула качуучудай комдонуп жатышты. Атургай Абылай жанына айбалтасы менен мылтыгын алып жатты. Бектемир болсо калп эле уктаган кишиче түр көрсөткөнү менен эси дартынын баары эртеңки күн жөнүндө боло берди. Асылбектин жанагынтип «Тирүүлөй жанчы өлтүрөм» дегенине эч түшүнбөй жатты ал. А бирок кызына карата андан аталык мээрим, аталык сүйүүдөн сырткары эч бир жаман мамилени байкаган жок. Анда эмнеге өлтүрөм деп айтты? А балким кыз-мунчоктун кийип алуучу жылан кеби бардыр. Балким ошону жанчып таштап, анан элге көрсөтүп, кыз-мунчок эми эч качан жыланга айланбайт деп жар салып, убадасын берип, көпчүлүктөн кечирим сураганы жаткандыр. Элге чындыкты айтып, чуу жайын түшүндүрөм деди го. Эл ансыз деле чындыкты билип калышпады беле? Дагы кандай чындык? Бул жерде дагы кандай сыр бар? Акбай атам алар менен эмне жөнүндө сүйлөшөт болду экен? Кызык. Ушундай табышмактуу ойлорго оролгон жигит ылдам эле таңдын атышын күттү. Кыз-мончоктун ишенимдүү, эркелей айткан жанагы кеби айланып келип эле улам эсине түшүп, эмнегедир жүрөгү делөөрүп, туйлап кетип жатты. Эртеңки күндөн жакшылык күткөн жигиттин таң атагана көзү илинди. Ал эми жыландар быкпырдай жайнап, айылдан анчалык алыс эмес Асылбектердин үйүнө жакын эле жерде таң атырышты. Бетеге, куурай, тикенек чөө аралашкан аңыз бооруна быкылдаган жыландарды көтөрүп, көкүрөгүн кере көктү карап чалкалап жатты. Таңгамаал капысынан эле катуу шамал болуп келди. Улуп уңшуган бороон айылды өрдөп, ансыз дагы алдан элерден чочулап, үрпөйгөн үйлөрдүн үрөйүн учуруп, эшик терезелерин калдыратып, анын артынан тарсылдаган катуу добул жүрүп кетти. Айылдыктар бул жолу да аны ажыдаарга, кыз-мончокко жорушту. Атүгүл Асылбектин үй бүлөсү да ушул түнү кирпик какпай таң тосту. Айылдыктардан биринчи болуп Акбай ата ошол түнү ажыдаар кыздын ким экендигин укту. Укту да бет маңдайында отурган үчөөнө же ишенерин, же ишенбесин биле албай, саал бүдөмүктөнө карады. Сынган эшик терезеден кирип, каршы терши урган мөндүр аралаш шамал улам ортодогу бир үзүм отту жалпылдата үйлөп, ан сайын сырга чыракты тегерете калканч тосо коюп, убаралана берди. Чоң энесинен калган калтар ичикти жамынган кыз-мончок апасына ыктай отурган калыбында отту карап, ойлуу. Асылбек болсо кепти Акбай атадан күткөн өңдүү унчукпай калды. Аларды тегерете карап чыгып, «Ушул айтылгандар туурабы балам?» деди Акбай карыя кыз-мончокко карап. Деди кыз-мончок ата-энесинин баятан берги айткандарын ырастай. Эмнегедир эсине бир нерсе түшө калгансып, анан оозгу үй жакка бир жалт карап алып, күтүлбөгөн жерден эле «Чоң ата, жан менен таанышасызбы?» деди кыз. Чоң ата эмне деп жооп айтаарын билбей, алдастай түшкөндө кыз калтар ичиктин ичинен суурулуп чыгып, оозгу үй тарапка умтулду. «Жан, жан!» Босогодон ары караңгы бөлмөгө көз жиберип, жандын шыбыртын тыңшады. «Ал көрүнбөй калды го кызым, көпчүлүктөн жазганып кеткен чыгар?» деди сырга. «Жок апа, мен анын дем алганын угуп жатам. Жан, келе бер, атам сени эч нерсе кылбайт», деди кыз жыландын оюн окугандай. Ошондо оозгу үйдөн жандын жыбылжый жылган дабышы угулду. Кыз-мончок анан
бут алдына келип калган ак жыландын толкусун жерден көтөрүп ала койду да экөө баягы бала кездегидей кучакташып калышты. Кызмончок менен бойлошуп, башын анын ийнине жүлөгөн жыландын калган денеси чубалып жерде жатты. «Жан», деди кызмончок. Анын көздөрүндөгү канактаган ысык тамчы мөлттеп кулап, жандын денеси ылдый агып кетти. Башка эч нерсе айта албай койду кыз. Жылан да ошентти. Эмнегедир азыр кызды жонуна кондуруп алып, агаламды айланып, жер кезип, ай жылдыздарды аралап, алыска алып учуп кетүүчүдөй айнексиз терезеден тез акымдарга бир умсунуп карап алды да, анталбастыгына бирок катуу өкүнүп, табигаттын таш боор мыйзам ченемдерине таарынып кетти жан. Баятан бери экөөнү үнсүз тиктеген үчөөнүн ушул саам сай сөөктөрү сыздап кетти. «Кызмончок», деди аңгыча Асылбек. Жылан менен кыз таттуу уктап кетип ойгонгондой болушту. Жан кызмончоктун ийининен жылмышып түшүп, экөө эми үчөөнүн жанына келишти. Асылбек сырга түгүл, ошондо Акбай атанын да береги боору менен сойлогон макулукка ичи жылыды. Айбанда болсо ыйбаа кылып, өзүн алардан алысыраак кармап, көздөрүнө тике-тик кароого батына албай, башка жакты баштанып турганына таң берди. Ушунча жыл жашап жүрүп, ушундай укмушту көрбөгөнүн кара. «Жан», деди Асылбек, адамга айтып жаткандай, бирок ачуулана, өктөм унчугуп. «Айылда эмне алаамат болуп жатканын көрүп жатасыңбы? Элдин эмне деп, эмне үчүн, ким үчүндүр бөлөнгө түшкөнүн түшүнөсүңбү?» Жылан күнөөлүү жандай жүзүн ала качып болбурады. Кызмончок элтеңдеп бирде атасын, бирде жыланды карап чочулап турду. Асылбек айласы түгөнгөндөй бир азга унчукпай калып, анан: «Кана, эми эртең эмне болот? Эл бизди ушул бойдон жайыбызга коет дейсиңби? Сага кой эчтеке эмес. Эртеби кечпи кетчү жагыңа кете бересиң. А бирок сен алдагы кыздын келечегин күмжам кылып, тагдырын талкалап, бактысына балта чапканыңды билесиңби?» Кептин таамайлыгынан, чындыгынан жылан жаткан ордуна батпай, кирип кетерге тешик таппай кайсалактай түштү. Аны байкап, баамда отурган Акбай ата таң калганынан жакасын кармап, сыргадан шыбырай сурады. «Мунуңар кеп сөздү түшүнөбү?» Сырга ооба дегендей башын ийкеңдетти. «Асылбек», деди ошондон кийин гана Акбай ата. «Андай болсо сурачы, деги анын эл ичинен издегени, сураганы эмне экен?» Жылан Акбай атаны бир муңайым карап алды. Анын жансыз көздөрүндөгү «Мага адамдардан сүйүүдөн башка эч нерсенин кереги жок» деген жазууну кызмончок гана окуп калды. Бирок жандын кызмончокко болгон сүйүүсүн эне бала, жылан үчөөнөн башкалары бу жолу да билбей калышты. Аны даап айтууга эч кимисинин эрки, чечкини да жетмек эмес. «Мындай эмне айып?» деп ортодогу ыңгайсыз абалды адатынча сырга оңдоп кетти. «Кептин баары менде болуп жатпайбы? Баштатан эле башымды алып, тилимди кесип салса деле элге жаап жашырбай, болгонун болгондой айта жүрсөм, эл мынчалыкка барбайт беле? Акыры түшүнөт эле да. Сырга, өзүң деле күнөөлөй бергенди койчу», деди Асылбек жактырбай. Доул басаңдап сырт жакта кулак мурун кескендей тынчый түштү. «Сен кетпе», деди бир убакта ордунан козголуп, терезеден сыртка чыгып кетүүчүдөй беттеген жыланга Акбай карыя. «Эмне үчүн?» дегендей жылан токтоп, карыядан жооп күтүп калды. «Эртең эл чындыкты билиши керек», деди Акбай ата. «Сени көрбөсө кызмончоктун жылан эмес экенине эч ким иченбейт». Макул болгондой жылан кайра бери баштанды эле. «Ата», дебейди кызмончок. «Алар жанга кол салып, мерт кылып коюшпайбы?» «Антпейт, кызым, антпейт».
Таң супа салганда эле мал жанга кыймыл кирип, айыл уйкудан турду. Асылбек да эшик терезесин калкалап, короого чогулган таш тушту ыргытып, үйдүн тегерегиндеги чачылып, чала өрттөнгөн саман чөптү тазалап, ананкы жашоого кам көрүп жүрдү. Түндө туш келди үркүп, чачыраган малдын маарап, мөөрөп келгенин короого киргизди. Күйүп түшкөн бастырманын ордундагы гүлдү додолоп чогултуп, эмнегедир убакыт өтпөй элдин ылдам эле чогулуп келишин күтүп, жогору жакты улам чыдамсыздана карай берди. Канча жылдардан бери эл үчүн табышмакка, сырга айланган, өздөрүнүн да көкүрөгүн өйгөн ажыдаар жөнүндөгү аңыздын аныгы айтылып, ачыкка чыгаарын ойлоп, эмнегедир көңүлү делебептеп шашып жатты. Айткандай эле айылдыктар күн кылтыйып чыккан кезде айылдын жыйыны өтчү жерге чогулушту. Акбай ата, Асылбек, Сырга, кыз Мончок, Жан менен кошо бешөө болуп, алар да өзүнчө кам көрүп, эл менен жолугушууга даярданып жатышты. Апа, коркуп жатам, деди, жүрөгү кабынан ыргып кетүүчүдөй лакылдаган кыз Мончок. Коркпо балам, коркпо, деди Сырга. Эмнеге коркосуң? Кудайым бар. Эл деле биздей адамдар эмеспи? Ошондон көп өтпөй эле опурап-топурап келген эл кечээгидей эле үйдү тегерете курчап алышты. Абылайдык эле катуу уктап калган эмече эшикке чыкпай, эмнегедир жымжырт. Айрымдары алардын эшигин каккылай башташты. Ата, эл келди, деди. Терезеден сыртты караган Бектемир. Келсе келсин, деди. Эшикти тосуп, босого менен бойлошуп турган калыбында Абылай кежирлене, келе берсин. Анда биздин ишибиз да жок. Ата, эмнеден коркосуз? Алар деле биздей кишилер го. Анын үстүнө Асылбек байкем бүгүн элге болгонун болгондой айтып, ачык сүйлөшмөк. Абылай көшөрдү. Айта берсин. Биз эч жакка барбайбыз. Анда мени кое бериңиз, деп Бектемир сыртты көздөй басканда, атасы босогодо жүлөнүп турган 5 атарын ала коюп, уулун көздөй соройтуп сунуп ийди. Тарт, болбосо атып өлтүрөм. Сайра кошо уулунун этек жеңине асылып ыйлап, кичинекей бөөктөрү чырылдап, үйдүн ичи ызы-чуу түшүп кетти. Абылай, Абылай! Аңгыча эшик терезесин 2-3 тарсылдатып ургулап ийди. Чыкпайсыңбы тез? Тигилерди ары же бери кылбасак? Орасы эле, ойлоно калган Абылай бир убакта каалганын илгичтерин шырактатып ачып, эшиктеги элге аралашып кетти. Анын артынан Бектемир менен Чынтемир жөнөдү. Асылбектикинен адегенде Акбай ата чыкты. Эл жымырап тынчый түштү. Айланайындар, карыя салмактуу сүйлөдү. Бир өрөөндүн суусун ичип, бир жердин тузун таткан бир тууган, бир ууч элбиз. Шашкан шайтандын иши деп, кечээ кызуу кандуулук кылып, адамдын акылына сыйгыз, оюна келгиз иш жасап жаздадык эле. Тоо ичинен Таңырбай кепти жарып, таң атканча коюн колтук алышып жатып, эми ошолордун кебин сүйлөп, элдин башын айлантайын дедиңби? Калайык, мунун тээ башынан эле Асылбектики менен тымызын нымаласы бар. Булардын сөзү да, былыкчылыгы да бир, дегенде аны ээрчигендер. Ошондой, туура айтат, деп жаалашып, Таңырбайды колдоп кетишти. Ошол убакта үйдөн Асылбек, Сырга, кыз Мончоктор чыгып келишти. Аларды көрүп Бектемирдин жүрөгү дүкүлдөп, бир башкача деле өрүп, алдан эден үмүт үзүлбөй, кандайдыр бир кимдендир жакшылык күтүп, ошол убакыттын ылдам эле келишин тегдеп турду. Агайындар, деди Асылбек. Азыраак сабыр кылып, кепке кулак салсаңыздар. Мынакей, менин кызым алдыңарда турат. Кыз Мончок өзүн жабалактай тиктеген көпчүлүктөн корголоп, энесинин жанына жашынды. Жан болсо Асылбектин чакырыгын күтүп, терезеден шыкаалап турду. Ушул кенедей кызды ажыдаар деп айтууга кимиңердин дитиңер барып, кимиңердин көөнүңөр түтөт. Дегеле адамдын айбанга айланганын ата бабамда уккан дагы, көргөн дагы эмесмин. Баягы сайран арбап чыккан.
Алиги тизеңде алчаңдап эркелеп жаткан ак ажыдарды анда биз жалган көрүппүз да. Ошондойбу, эл журт? Демек бу Асылбектен башкабыз бүткеле соо, кемпай турбайбызбы, я? Деп Бекибай чал чыйкылдады. Ой капырай, кажылдабай кое турсаңар боло, кепке конок бересиңерби жокпу? Деп Дилдекан аттуу колунан көөрү төгүлгөн уз зымга тизгендей зымырыйып турчу сулуу аял тигилерди тыйган болду эле. Сен келин бала, үйүңдө бечара тилекти каалаганыңдай калчап, башкарып жүрүп көнгөн экенсиң, деп акшыя карап, Таңырбай аны зекип койду. Дилдекан дагы бир нерсе айтайын деп оозун таптап барып, унчукпай калды. Кагылайын калайык калкым, кыз мончок менин эле эмес, силердин да кызыңар. Ажанагы Сайра жеңем көргөн, сиздер көргөн жылан, ал адам эмес. Ал бала кезинен биздин үйгө байралып өскөн кадимки эле жылан. Ишенбесеңер, ошол ак жыланды азыр алдыңарга чакырайын. Элдин ичи күбүр-шыбыр болуп толкуй түштү. Аңгыча үйдүн терезесинен сыртты көздөй башкача бир аппак зор жылан жыбылжый агып Асылбектердин катарына коюлуп түшүп жатты. Аны көргөн көпчүлүк Асылбектин айткандарына саал ынангандай болушту. Бирок Таңырбайдын тобу элден өзүнчө бөлүнө калып, кужулдаша калышты да Канымет чалды ортого чыгарышты. Айланайындар, деди Канымет, эгиндеги чокчогой сакалын сексеңдете, элди тегерете бир карап алып. Баятан беркилерди угуп, көрүп атып, бир топ аксакал, көк сакалдар ушундай деп чечтик. Биринчиден буларга ишенүүгө эч мүмкүн эмес. Элдин көзүн будамайлаш үчүн мындай немелер эмнени гана жасабайт. Эмнени гана ойлоп, эмнени гана айтпайт. А балким булардын үйү чындап эле жыландардын ордосудур. А балким кыз мончок чындап эле ажыдаардыр. Канымет тарапка таразанын ташы ой түшкөндөй болду. Аны байкаган Канымет андан ары шыр кетти. Ошондуктан менден башка дагы бир канчаларды азыр силердин эртеңки күнүңөр тынчсыздандырууда. Кыргызда бир жоо аяган жаралуу деген кеп бар. Кеч болуп калгандан кийин башыбызды ташка уруп, бармагыбызды тиштеп калбайлы. Өлүмдөн башкасынын эртерээк болгону эле жакшы. Эгерде кепке келип, эпке көнбөсөңөр, ишти бүгүндөн калтырбай эле чечип койгонубуз оң. Канымет, Акбай карыя ордунан обдула түштү. Кантесиң, Канымет? Канымет ага карап да койгон жок. Бал тилге салып, ансыз да эки анжы болуп, олку-солку турган элдин башын таптакыр айланта сүйлөдү. Анын ата тегинин элге кызмат кылган, элдик адамдар болгонун эске алып, ошолордун арбагын сыйлап, ата бабадан калган асыл касиетибизди сактап, Айкөлдүккө баралы да Асылбектин алдына бир шарт коелу. Кандай дейсиңер? Туура, шартыңды айт, дешти эки үчөө. Кандай шартты айтаар экен дегендей, көпчүлүк да беркилер да тынчый калышты. Эгерде Асылбек ушул шартка көнсө, анда айылда калып, арабызга аралашсын. А эгер көнбөйт экен, анда ары жагында ойлонуп койгонбуз. Апасынын аркасына далдаланган кыз мончоктун жүрөгү дикелдеп, жандагы жаткан жеринен ордуна батпай ойдолоктой түштү. Канымет чал бир азга унчукпай калып, өтө жооптуу, маанилүү бир нерсе айтуучудай тамагын жасап, чапанынын эки өңүрүн кымтылана Таңырбай, Бекибай жакты бир карап алды. Алар аны кубаттагандай күлмөңдөп баштарын ийгешти. Бирок Канымет жылан жакты тик багып карагандан айбыгып, жүзүн ала качып, жалтактап кетти да. Эл журт, эмесе бүтүн мындай. Эгерде элге бүлүк салган, Сайраны жыккан чын эле кыз мончок эмес, береги жылан болсо, анда аны мындан ары да ким бирөөнө кол салбайт деп эч ким кепил боло албайт. Ошондуктан Асылбек так ушул жерден жыланды өлтүрүп, эл алдында абийиринин ак экенин далилдеп берсин.
Туура айтат. Ошентсин, дешти көпчүлүк. Таңырбай сөзүнүн аягын ушинтип бүтүрдү. Болбосо, Асылбектин үй бүлөсү так ушул жерден таш бараңга алынсын. Кечээки айылдан көчүп кетсин дегенди таш бараңга алынсын менен кантип алмаштырып ийгенин өзү да байкабай калды. Кызмончоктун көздөрү караңгылап, кулагы туна, апасынын кароосун мыжыга кармап ыйлап жиберди. Жан анчалык деле кебелген жок. Тек гана жерден башын көтөрүп, курчаган элди, таң калган өңдү бир тегерете карап алды. Асылбектин денесинен чыпылдаган муздак тер чыгып кетти. Жабалактай тиктеген элге эмне жооп айтаарын билбей, адегенде алдастай түшүп, анан «Жок», деди. «Аны өлтүрүүгө менин колум дагы, дитим дагы барбайт. Чөптү кордосо көзгө зыян. Мунун айбандыгы эле болбосо, чыпылактай кезинен көз алдымда чоңойгон. Эч бирөөнө кылдай зыяны жок». Акмак! А менин аялымдын аз деле жерден өлбөй калганы сага эч нерсе эмес экен да. Адамдын жанынан да сенин аждаарыңдын жаны баалуураак турбайбы? Жама жайынан шилекейи чачырап, ачуусу аябай келгендиктен өңү кара көк тартып, калчылдаган Абылай ушинтти да мылтыгын соройтуп, жыланды мээледи. Бектемир атасынын колундагы куралга асылып алып койду эле, эми Абылай жерден таш ала коюп, ортодогуларды ургулап кирди. Ата! Деп колуна жабышкан Бектемирди жыга түртүп, жерден өчөңдөп таш издеп, улам тигилерди көздөй сызгырылтып ыргыта баштады. Аны токтотконго киши чыкпай, атүгүл ага кичүү уулу Чынтемир кошулуп, бара-бара таш ыргыткандардын катары арбып, Асылбектерди көздөй туш-туштан таш мөндүрдөй жаай баштады. Асылбектер жада калса, үйгө кире качууга да үлгүрбөй, улам бир жерине таш тийип, жан далбастай бети баштарын калкалап, бир ууч болуп чогула калышты. Жан дагы канча ирет денеси ооруп, ары бери ойдолуктоп жатып, акыры укмуштуудай бир үн чыгара ышкырып, тикесинен тип-тике тура калды. Ушуну эле күтүп тургандай, айлана тегеректе кандайдыр бир ышкырык өңдүү үндөр пайда болуп, заматта айылды жыландар каптап кетти. Ушуну эле күтүп тургандай, айлана тегеректе кандайдыр бир ышкырык өңдүү үндөр пайда болуп, заматта айылды жыландар каптап кетти. Элди тегерете курчап, кышылдаган үн чыгарышып, кичине эле кыймыл кылгандарга этип, коркунучтуу сес берип, эки-ачекей тилдерин соймоңдотуп жатышты. Баятан бери бакылдап жаткан Канымет чал, Абылай, Бекибай, Ишембайдын келмелери ооздорунан ыргып, аялдар чаңырып, балдар ыйлап, Айтур бат эле айылды ызычуу каптап кетти. Айрыкча ансызда элге жек көрүмчү болгон жаныбыз эми биротоло бетибиз карарабы, деп Асылбек, Акбай ата, Сырга, Кызмончоктун үрөйү учту. Ак жыландан алдаганча өңдөрү суук, кара чаар, таргыл. Ала була жыландардын бир дары элди айланта сыртынан курчап, бир дары соймолоңдоп, так адамдардын аяктарынын арасынан аралап өтүп, ортого кирип келишти. Асылбектин жанында тикесинен турган жылан аларга көрсөтмө берип, буйрук кылып жаткандай туюлду элге. «Жан», деди ушул тапта Акбай ата каргылданган добушу менен. «Жан, ант байланайын. Кечир бизди. Элди кечир. Бири-бирибизге кара санабайлы. Кечир». Карыя Жандын алдына тизелеп отура калды. Ортого кирип келген кара чаар жыланды Асылбек менен Сырга тааныды. Ал азырда так ошондогудай каардана түп-түз мээлеп Акбай атага карай келатты. Аңгычакты Жан жерге өтө ылдамдык менен ийилип түшүп, кара чаар жыландын алдын торой токтотту эле, эне жылан денесин титирете катуу жыйрып алып, кайра имерилип артка кетти. Ким-кимисинин оозунан келмеси түшүп, көзгө илешпеген убакыттын ичинде эле бир айылдын элин бир ордо жылан бийлеп, баш ийдирип турду. Адамдар да, жыландар да качан үнсөзсүз, кыймылсыз тынчый түшкөн убакта гана Жан Кызмончоктун алдына суйлап келди. «Кызмончок,
деди ал көмөкөйүндө сүйлөп. Адамдардын асылдыгын, айкөлдүгүн, улуулугун ырга, жомокко айлантып, чыны менен эле ошондой экенине өзүң да ишенип, мени да ишендирчү элең. Адамдай ак көңүл, сабырдуу жана кечиримдүү бол деп үйрөткөн элең. А бирок алардын жасап жаткан акылга сыйбас, ыпылас иштерин кантебиз? Жан, жыландын сөзүн бөлүп, жан далбастап ыйлап жиберди кыз. Суранам, андан аркысын айтпа. Жан, айтпа. Ал айтылган жомокторумда чындык да бар. Адамдар жөнүндөгү ошол ишенимден эч качан, эч убакта кайтпашың керек. Жан. Кызды аяган үчүнбү, Айтор аны бир топко нес боло карап туруп, тамагын балкылдата кышылдады Жан. Кайтпайм, эч качан. Анткени ошол улуулукту мен сенден көрүп турам. Жан. Кыз мончок эми салаалаган көз жашын улам бир алаканы менен аарчый, ыраазы болгондой күлүмсүрөй айтты. Рахмат, Жан. Жан менен кыз кучакташып калышты. Мен сага өмүр бою ыраазымын, Жан. Бирок мени кечир. Эгерде жараткан сени жылан кылып, мени адам кылып койбогондо, мен сени эч кимге алмашпас элем. Мен сенсиз жашай албайм, кыз мончок. Жыландын көздөрүнөн ый аралаш ушул жазууну окуду кыз. Мен дагы, Жан. Мен дагы. Эркелете тиктеп, акырын шыбырады кыз. Жан ошону гана күткөндөй кызга бой таштады. Кыздын ийнине башын жүлөгөн жыландын денеси кудум ыйлап жаткансып солкулдап турду. Унчукпай, сезим туюм аркылуу сүйлөшүп турган экөөнү эл да, жыландар да дем чыгарбай карап турушту. Кыз мончоктун салаалаган көз жашы эки бетин гөл шал жууп, кучагындагы жыландын денесин кошо жууп жаткан болчу. Кыз мончок. Жылан бир убакта кыздын ийнинен баш көтөрүп, көздөрүнө тигилди. Эгерде сен макул десең, өмүр өткөнчө колуң болоюн. Бул жерден кетеличи, кыз мончок. Жок, Жан, андай дебе. Бул биздин акыркы жолугушуубуз болсун. Акыркы. Сен экөөбүз эки бөлөк жандарбыз. Көрдүң го өзүң, көрдүң го. Анткен менен биздин сүйүүбүз бар эмеспи? Кыз Жандын оролгон денесин колдору менен өзүнөн оолоктатып, артка кетинчиктей берди да: Мен сенин бактылуу болушуңду каалайм, Жан, деди. Үнүн сыртка угуза, өктөм айтып: Билем, сага жыландардын арасында жашоо кыйын. Бирок адамдардын арасы да сага түнөк эмес. Ошондуктан мен бүгүн сенин өз дүйнөңө, мекениңе сапар алып, бул жерден биротоло кетишиңди каалаймын. Ошондо гана менин санаа көңүлүм тынч болот. Жан кызды узакка көз албай тиктеп турду да, жерге акырын шыпырылып түшүп, анын артына шарт бурулуп, элди аралап кирип кетти. Ошондон көп өтпөй эле жыландарды баштаган Жан айылдан узап баратты. Кыз мончок баштаган айылдыктар тээ далайга чейин аягы үзүлбөй, адырдын бетинен өйдөнү карай, дарыядай агылып бараткан жыландарды көрүнбөй калгыча карап катып турушту. Биринчи китептин соңу.